Эмгегинен баар тапкан кыргызстандыктар мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушту. Арасында ар түрдүү тармактардын саламаттык сактоо, эл агартуу, илим билим, айыл чарбасы, спорт тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрү бар. Гүлзада Кыргызбаева 31 жашта, 5 жылдан бери Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын неврология бөлүмүндө баш, кан басым ооруларынан тартып, инсульттун оор түрүнөн жабыркагандарга жардам берип келет. Бала кезинен ак халат кийип, калк саламаттыгына кам көрсөм деп кыялданчу. Мен кичинекей кезимден бери эле ошо врач болом деле атамды, оюнчуктардын баарын эле шприц алып эле дарылап эле врач болом деле жүрчүм. Мына жагат мага адамдардын өмүрүн сактап, жардам берип, кичине болсо дагы мындай мамлекетке салымын кошуп жардам бергим келет элдерге. Кантип калдыңыз? Физлечение алдыңызбы? Алдым. Невролог дарыгер былтыр эмгек жолундагы эң оор учурду башынан өткөргөн. Пандемия күч алган маалда кызыл зонада ар бир бейтаптын өмүрүн сактап калууга далалат жасады. Суткалап илдет менен күрөшүү оңойго турган эмес. Бул эмгеги көз жаздымда калган жок, мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн. Красный зонада биз жаңы киргенде, как раз неврология отделениясына обсервацияга ачканда, биз киргенден кийин эле артынан больнойлор кире баштады да. Биз кийинип алып эле ошо артынан бир ошол күнү бир 15тен ашык больной принимать эткенбиз. Ошол күнү аябай эсибизде калды да, суу болуп чыкканбыз. Костюмдарыбыздын ичинен кийимдерибиз чечсек суу болуп калган да. 2020 жыл ары түшүктүү, ары оор жыл болду. Бирок кыргыз эли дүйнө коомчулугуна ынтымак жана биримдик деген эмне экендигин көрсөттү дейт Мунаркан Омуралиева. Айтымында коронавирус күч алганда кайдыгер караган бирөө дагы болгон жок. Ар ким колдон келген аракети менен күрөштү. Кыйын жыл болду. Ошол пандемия учурунда биринчи биздин үй-бүлөлүк медицина борборунда биринчилерден болуп, ошо эпидемиологдор менен чогуу ошо кызыл зонада иштешти. Жана мобилдик бригадалар түзүлдү. Анда дагы врачтардын, ошо дарыгерлердин, медайымдардын жетишсиздиги оор көйгөйлөр жаратып атты. Медиктердин арасында да өздөрү ооруп калып атты. Андан кийин жанагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тарабынан биздин жергиликтүү муниципал управлениялардын жардамы менен күндүзгү иштей турган дневной стационарлар уюштурулду. Ошондой иш болду. Андан кийин күнү түнү бою элге суроолоруна жооп бере турган 118-линия иштеп атты. Пандемия маалында кызыл зонада эмгектенген дарыгерлердин 118 тынымсыз байланышы жардамга келди. Ак халатчандар жетишпей, ооруканаларда орун жок кезде бейтаптардын көпчүлүгү телефон аркылуу кеп кеңештерди алып жатышты. Аталган кызматты ишке киргизгендердин бири Элден Калчакеев. Айтымында эң көп чалуу июль айында кабыл алынган. Кайрылгандардын саны 100 миңге чамалады. Бүгүн мен ардак грамотасын алып атам президентибизден. Биз коронавирус күчөгөндө ошондо 118 горячая линияны ачтык эле, ошол Бишкектен баштап, анан деген бүт областтарынан иштеп чыккан. Ошол үчүн мага анда грамотаны берип атышат. Мен аябай сыймыктанам, кубанычтамын ушундай грамотага, анткени мен андай грамотаны күткөн да жокмун. Биз эл үчүн, жер үчүн эле иштеп жүргөнбүз. Элден Калчакеевдин коронавирус илдетин өз алдынча диагностикалоо жана байланыш кызматын уюштуруу эмгеги үчүн ардак грамота менен сыйланды. Коронавирус пандемиясы улуттуу запкысын тийгизген тармак бизнес чөйрөсү. Балык чарба ассоциациясынын башчысы Ринат Досаев 2020 жылы бир катар кыйынчылыктарга туш болгон. Ага карабастан ишкерликти кеңейтти. Былтыр 5000 тонна балык экспорттолгон. Бул андан мурдагы жылдарга караганда 3 эсеге көп. Вот только за 2019 год, да, значит, у нас внесли. Биз Кыргызстандын экономикасына кичине болсо дагы салым кошо алдык. Так ушул эмгегибиз бааланып, мага атайын сыйлык ыйгарышты. Оор кыйынчылыктарга карабастан чарбабызды кеңейттик. 2019 жылы эле 1 миллиард сомдон ашуун пайда алып келдик. Былтыр андан дагы көп болду. Бул аймактарды өнүктүрүү, жумуш орундарын түзүү менен коштолду. Переходили, значит, получали дальнейшее развитие.
Ренат Досаев дагы бүгүн өлкөнүн өзгөчөлөнгөн жарандарынын катарында. Республиканын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер болду. Мындай өзгөчө идеяларды ишке ашырып, креативдүү ой жүгүртүүгө мектеп партасынан тарта баланы үйрөтүү зарыл. Пандемия агартуучулардын баркын билүүгө үйрөттү. Тарых мугалими Нуржамал Бапышеванын айтымында, окуучунун ар бири өзүнчө гений. Болгону туура багыт берүү керек. Өмүр бою ушул кесипти аркалап келгендигимде мен өмүр бою өзүм дагы кубанычтамын. Ардактуу кесиптин ээси болуп турам азыркы мезгилде. Мен эмгегимди алап бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалим деген жогорку наамга ээ болгондугум бул мени абдан сүйүндүрүп жатат. Мен эмгегин баалаганды болуп эсептелет. Биздин Умар атындагы орто мектебинде Токтогул району Жалал Ата областында бардыгы 305 окуучу окуйт. Анын ичинен тарых сабагынан өмүр бою мен тарых сабагынан мугалим болуп иштеп келдим. Азыркы күндө дагы эмгек жолун улап жатам. Урниса аттуу кууруба болсо кыргыз тили мугалими. Билим берүүгө 55 жылдык эмгегин арнаган. Андан сырткары эл агартуу бөлүмүндө иштедим, окуу бөлүм башчысы болуп иштедим. Андан сырткары ушул мектепте насаатчы мугалим катары жаштарга азыркы замандын талабына ылайык билим берүүдө болгон аракетин жумшап, эмгек бааланат экен баары бир. Окуучу уядан учкан соң туура жолду таап татыктуу инсан болсо экен деген ар бир агай эжейдин мүдөөсү. Эң башкысы баланын тилин таба билүү маанилүү деп эсептейт каарман. 55 жыл болуптур иштеген, 56 жылга кетти. Ушул бирок балдарды кандай болгондо дагы менин кесибим мугалим болгондон кийин балдарды жакшы көрүш керек. Балдарды сүйүш керек. Балдардын бардыгы психологиясын түшүнө билиш керек. Жаман бала жок, ошол баланы мугалим тарбиялап, үйрөтүп, жакшы жолго салыш керек. Китеп билим булагы Сатканбай Момуналиев мектептер үчүн окуу китептеринин автору. Өзбек класстарына кыргыз адабиятынын программасын түзгөн. Учурда Ош мамлекеттик университетинде эмгектенет. Момуналиев Сатканбай, Ош мамлекеттик университетинин филологиялык билим берүү технологиялары кафедрасынын башчысы. Азыр эми ошол кафедранын башчысымын. Андан кийин эми негизинен 94-жылы 95-жылы мен илимдин кандидатынын жактагам, 2011-жылы докторлугун жактадым. Анда 17-жылы, мына 2017-жылы профессорлук наам алгам. Мен өзүм Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсүмүн. Анан мендеги эң негизги нерсе бул мен мектептер үчүн окуу китебин жаздым. Айрыкча өзбек класстары үчүн 5-класстан 11 класска чейинки кыргыз адабияты окуу китебин, ошонун программасын түзүп, ошонун окуу китептерин түзүп, биринчи жолу ошо өзбек класстарга бүт мен жазган китептер алга чейин окулуп келатат да. Саламатсыңарбы, балдар. Адамдын инсан болуп тарбиялануусу жомок китептерден башталат. Балдардын сүйүктүү каармандарына жан киргизген Бурул Асакеева өзү да бала кыял. 43 жылдан бери Куурчак жана жомоктор дүйнөсүндө жашайт. Рабаят жомоктор театрын жетектеп, пьеса, балдар китептерин жазат. Балдарга бакыт тартуулаган каарман маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамына татыды. Бул менин гана эмгегим эмес, ушул менин өзүмдүн Рабаяттын коллективинин дагы эмгеги деп билемин. Балдар үчүн тарбия берели, аябай мыктылап тарбиялайлы, анткени Кыргызстаныбыздын келечек муундарын мына кичинекей кезинен тарбиялашыбыз керек. Бишкек шаарындагы 15-чи балдар музыкалык мектебинин 9 классы боюнча мугалими. 6 жашынан тарта комузда кол ойноткон Рахатбек Көчөрбаев айтылуу Нурак Абдрахмановтан сабак алган. Айтымында уламдан улам кызыгуу артып, күү чертүүнү үйрөнөм дегендердин саны өсүүдө. Учурда балдар музыкалык мектебинде иштейт. Эмгеги бааланып, эмгек сиңирген артист наамына татыды. Комузга болгон мамиле ушу мамлекет тарабынан болобу, же болбосо башка бир коомдар тарабынан болобу, аябай жакшы да. Мындан бир 10 жыл мурда кичине солкундап калган болчу да. Комузду көчөдө көтөрүп жүргөндө азыр мындай сыймыктануу менен көтөрөбүз да комуздучу. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Комуз өнөрү бул кыргызды кыргыз кылган комуз. Кыргыз барда комуз бар, комуз барда кыргыз бар да.
Эмгек сиңирген артист намына опера жана балет театрынын артисти Феруза Стамкулова дагы ээ болду. Азыр Ак мөр операсынын үстүндө эмгектенишүүдө. Искусствонун бул түрүнө жаштар арасында кызыгуу артып жатканына сүйүнөт. Пандемияга байланыштуу даярдалган бир топ спектакльдер коюлбай калган. Биздин театрда Ак мөр операсы коюлуп атат. Жумакадыр Канеметов композитор. Жакында гастролдор башталат. Биздин жамат, театрдын жаматы талыкпай иштеп жатышат. Таланттуу жаштар, өтө таланттуу балетте бийлегендерибиз бар, ырчыларыбыз бар. Мамлекеттик сыйлыктар 125 адамга тапшырылды. Катарында врачтар, мугалимдер, спорт машыктыруучулары, журналисттер, маданият ишмерлери, ишкерлер бар. Президент Садыр Жапаров саламаттык сактоонун, эл агартуунун, илим билимдин, айыл чарбанын, спорт тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн сиңирген эмгектерин канаттануу менен белгиледи. Өлкө башчы алардын эмгеги кандай гана заман, кандай гана бийлик болбосун, замандаштарга үлгү, келечек муун үчүн өрнөк болоорун кошумчалады. Ушул саамдарда Кыргызстандын жогорку сыйлыктарына арзыган жоон тобуңуздарды карап туруп, ата бабадан калган бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат деген акылман сөз эсиме түшүп турат. Силер ак эмгегиңер, караандай мээнетиңер менен тапкан сый ургал эртерээк эле колуңарга тийиш керек болчу. Бирок былтыркы белгилүү себептерден улам убакты сааты бүгүн чыгып отурат. Эң негизгиси элибиздин чыгаан уул кыздарынын замандын оош кыйышына карабай ата журт алдында кызмат өтөгөнү, мээнетиңердин акыбети кайтып, мекендин мактоосун арзып, алкоосуна татып турган кубандырат. Экс-президенттин жарлыгы менен сыйлангандардын тизмесине көз чаптырсам, араңарда ар түрдүү тармактын өкүлдөрү бар экен. Саламаттык сактоонун, эл агартуунун, илим билимдин, айыл чарбасынын, спорттун мыктылары аталыптыр. Силердин эмгегиңер кандай гана заман, кандай гана бийлик болбосун, замандаштарга үлгү, келечек муун үчүн өрнөк. Садыр Жапаров коронавирус пандемиясына каршы турууда өз өмүрүн тобокелге салып, бейтаптардын өмүрүн сактап калуу үчүн алпурушкан ак халатчан врачтардын каармандыгын өзгөчө баса белгиледи. Мындан сырткары ал маданият менен адабият чөйрөсүнүн таланттуу уул кыздары кол куушуруп отурбай, улуттун урматы үчүн кара жандык кар чуруп, чалыкпай мээнеттенип келишкенине, рухий дөөлөттөрдү жаратууга салым кошуп турушканына токтолду. 90 жаштан ашса да хирургиялык операция жасап, Гиннестин рекордтор китебине кирген, аты аңызга айланган атактуу хирург Мамбет Мамакеевди атабай кетсем болбостур. Сыйлангандардын арасында Дүйшө Кудаяров, Кемел Ашыралиев сындуу алыптар бар. Маданият менен адабият өкүлдөрүнүн сыйланып жатканынын атайы белгилейин. Бул тармактар буга чейин жетиштүү камкордукка бөлөнбөй келсе да, бая айтканымдай, элибиздин таланттуу уул кыздары кол куушуруп отурбай, улутубуздун урматы үчүн кара жанды кар чуруп, чаалыкпай мээнеттенип келишкен. Рухий дөөлөттөрдү жаратууга салымын кошуп турушкан. Быйыл өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы белгиленет. 30 жылдык саясий тарых ар кандай окуяларга бай. Бирок кыргыз элинин тилегени жана мүдөөсү бир. Жакынкы күндөрү республика дагы бир маанилүү бурулуш жасайт. Быйыл Кыргызда маанилүү окуяны өз эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилегени турат. 30 жылдык саясий тарыхыбыз ар кандай окуяларга бай болду. Бирок элибиз башкы максаттан мамлекеттүүлүктү чыңдоо мүдөөсүнөн тайбай, тынбай изденип жүрүп олтурду. Себеби элибиздин көксөгөнү стабилдүүлүк, тартип жана өнүгүү. Ушул күндөрү биз дагы бир тарыхый окуянын алдында турабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдум өтмөкчү. Айтайын дегеним, жаңы конституция эл журт күткөн туруктуулукту алып келет жана бюрократияны түп тамыры менен жок кылат деп терең ишенем. Президент Садыр Жапаров иш-чаранын катышуучуларын мамлекеттик сыйлыктары менен куттуктап, аларга чын ден соолук, ийгилик жана бакубатчылык каалады. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка 2020 жылдын 28 августунда кол коюлган. Бактыгүл Султанбек кызы жана Диля Бубакир уулу, ЛТР, Бишкек.